Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар. Сиздер менен жаштарга арналган уктуруубузда кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биз ар бир адамды өзгөчө эмне ойлондурганы тууралуу сүйлөшөбүз. Бул үчүн адамдар гороскоп окуп жана төлгөчүлөргө кайрылып, төлгө карталарынан издөөгө аракет кылышат. Ооба, бул адамдын келечегин билүү каалоосу. Чоңдор эле эмес, балдар да келечек жөнүндө ойлонушат. Мектепте кыздар тыныгы убагында тегеректешип отуруп алып, ар кандай жолдор менен болжошкон эсимде. Бизди качан үйлөнөм, канча жашымда турмушка чыгам, качан балалуу болом жана башка ушул сыяктуу суроолор тынчсыздандырат. Адам өз келечегин билгиси келет, өзүнө ишенип, жашоодо бекем кадам таштап жана келечектеги кырсыктардан кандайдыр бир деңгээлде айланып өткүсү келет. Бирок адам өз келечегин билсе жакшыбы? Бул нерсени билүү жеңилдик алып келеби? Же ашыкча жүкпү? Жана жалпысынан алганда, Кудай адамга келечекти алдын ала айтууга жол береби? Ыйык китепте бир адамдын келечекти билгиси келген учуру сүрөттөлөт. Жана бул окуя кайгылуу аяктайт. Келгилемесе, чогуу угалы. Шаул пелиштиликтердин кошуунун көргөндө коркуп, жүрөгү болк дей түштү. Ошондо Шаул Теңирге кайрылды. Бирок Теңир ага түш аркылуу да, Урим аркылуу да, пайгамбарлар аркылуу да жооп берген жок. Ошондо Шаул өз кулдарына: "Мага сыйкырчы аял издеп таап бергиле, мен ошого барып, ошондон сурайм" деди. Кулдары ага Эйендордо сыйкырчы аял бар деп айтышты. Шаул кийимин чечип, башка кийим кийди да жанына 2 киши алып, түн ичинде ошол аялдыкына келди. Шаул ага: "Сенден суранам, сыйкырчылык кылып, мен айткан кишини чакырып бер" деди. Бирок аял ага Шаулдун эмне кылганын, сыйкырчылар менен төлгөчүлөрдү өлкөдөн кандай кууп чыкканын билесиң. Сен эмнеге мени өлтүрүш үчүн тор жайып жатасың деди. Шаул сыйкырчы аялга Теңир менен ант берип: "Теңир тирүү, бул иш үчүн сен жазаланбайсың" деди. Ошондо аял: "Сага кимди чакырып берейин" деп сурады. Ал ага: "Мага Шемуэлди чакырып бер" деди. Аял Шемуэлди көргөндө катуу кыйкырып жиберди. Анан аял Шаулга кайрылып: "Сен эмнеге мени алдадың? Сен Шаул турбайсыңбы" деди. Падыша андан: "Коркпо, сен эмнени көрүп жатасың" деп сурады. Аял Шаулга: "Жерден чыгып келе жаткан Кудайга окшогон бирөөнү көрүп жатам" деп жооп берди. Шаул андан: "Анын кебетеси кандай экен" деп сурады. Ал: "Жерден карыган, узун кийим кийген эркек киши чыгып келе жатат" деди. Ошондо Шаул анын Шемуэл экенин таанып, жүз төмөндөп жыгылып таазим кылды. Шемуэл Шаулга: "Сен эмне үчүн менин тынчымды алып чакырдың" деди. Шаул мындай деп жооп берди: "Мен аябай жаман болуп турам. Пелиштиликтер мага кол салышты. Бирок Кудай мени таштап койду. Пайгамбарлар аркылуу да, түшүмдө да жооп бербей жатат. Эмне кылышым керек экендигин үйрөтсүн деп сени чакырдым". Ошондо Шемуэл ага мындай деди: "Теңир сени таштап, сага душман болуп калганда менден эмнеге сурап жатасың? Теңир мен аркылуу айтканын кылат. Ал падышачылыкты колуңдан тартып алып, аны жакыныңа, дөөткө берет. Теңирдин тилин албай, анын амалыктыктарга чыгарган каардуу өкүмүн аткарбаганың үчүн Теңир сага ушундай кылып жатат. Теңир сени менен кошо Ысрайылды пелиштиликтердин колуна салып берет. Өзүң да, уулдарың да эртең мени менен болосуңар. Теңир Ысрайылдын кошуунун пелиштиликтердин колуна салып берет". Биз сиз менен уккан окуя Ыйык китепте 1 Шемуэл китебинин 28-бөлүмүндө жазылган. Айткандай эле, бул окуя кайгылуу аяктады. Шаул менен анын уулдары өлтүрүлгөн. Шаулга келечекти билүү кандай жардам берген? Жеңилдикпи? Кубанычпы? Жок. Ал абдан коркуп кетти. Анын үстүнө ал сыйкырчыга кайрылып, Кудайдын алдында чоң күнөө кылды. Анын кулашы күтүүсүз болгон жок. Бул нерсеге өзүнүн тил албастыгы алып келди. Ал эми баары анын Кудайга баш ийбестигин көрсөткөнүнөн башталган. Бул окуяны кунт коюп окусак, кызыктуу нерсени көрөбүз. Биздин келечегибиз Кудай менен болгон мамилебизден көз каранды. Кандайча дейт чыгарсыз? Бүгүн ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Достор, Кудай ар бирибизди жаратып, ар бирибиздин келечегибизди аныктаган. Кудай сөзүнөн: "Теңирге таян, жакшылык кыл, жер үстүндө жаша, чындыкты сакта. Теңир менен кубан, ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Теңирге өз жолуңду тапшыр, ага таян, ошондо ал ишке ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат. Теңирди унчукпай күт, андан үмүттөн. Өз жолунда ийгиликке жеткен,
арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа деген аяттарды окуйбуз. Демек, адамдын тагдыры Кудайдан көз каранды жана келечекке кепилдик да Кудайда катылган. Ал эми биз жашообузду ага тапшырган болсок, анда тынчтыкта боло алабыз. Кудайыбыз бизге үмүт берет. Ал ар бир адамды жараткан Кудай жана ар бирибизге жакшылык каалайт. Ал бизди абдан жакшы көрөт жана жардам бергиси келет. Ыйса Машаяк менен жашап жатсак, келечекте боло турган эч кандай кыйынчылыктардан коркпойбуз. Албетте, ар бир адамдын жашоосунда оор учурлар болот. Бирок ар дайым биз менен болот деп убада кылган ишенимдүү жол башчыбыз бар. Көз ачыктар, гороскоптор бир аз чындыкты айтса да, алар биздин жан дүйнөбүзгө үмүт жана тынчтык бере алабы? Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар чыныгы үмүттү Кудай гана бере аларына ынанышкан. Кудай баарыбызга тынчтык берет. Ал эң курч суроолорго жооп берет. Жүрөгүбүздүн түпкүрүндөгү каалоолорубузду билет жана келечекке да ишенимди берет. Дөөт өзүнүн забурунда мындай дейт: бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далда кылган адам Теңирге: мен таянган Кудай менин баш калкалар жайым, менин чебим дейт. Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат. Ал сени өзүнүн канаттары менен калкалайт. Анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы калкан жана коргон, түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден, караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң. Жаныңда 1000, оң жагыңда 10.000 кырылып жатса да, сага жакындабайт. Өз көзүң менен карап гана турасың. Кудайсыздардын жазаланганын көрөсүң. Анткени сен менин тирегим Теңир дегенсиң. Бардыгынан жогору турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың. Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң. Үйүңө жугуштуу оору жолобойт. Анткени ал өз периштелерине сени бардык жолдоруңда коргоп жүрүүнү буйройт. Забурчу Кудайдын коргоосу астында, анын калканычы астында жашагандар аман эсен болушат деп айткан. Бирок Теңирибизге баш ийип, кудуреттүү Кудайды баш пааник кылсак гана мындай коргоого ээ болобуз. Бүгүнкү күндө адамдардын эч кимиси келечектеги коопсуз жашоого кепилдик бере албайт. Ушунча көп түйшүк, кыйынчылык, кырсык, шок, сенсация жана глобалдык катастрофалар бар. Адамдар курман болуп жатышат. Чыгуу жолу кайда? Коргонуч кайда? Коопсуз жер кайда? Келечекти ким билет? Мартин Лютердин атактуу ырынын биринчи саптары коопсуз жай бул биздин Кудай, ал коргонуч жана күчтүү курал деп башталат экен. Кудайыбыздан өткөн жакшы коргонуч жана келечегибизди билген башка жан жок. Жана ал өзүн сүйгөндөрдү куткарууну жана сактоону убада кылган. Ал өзүн чакыргандарга жооп берүүгө жана анын ысымын билгендерге батасын берүүнү убада кылган. Ыйык китепте анткени Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат деп айтылат. Бул Кудай өз коргоосуна алат дегенди билдирет. Достор, канчалык кылдаттык менен келечектеги кыйынчылыктарды айланып өтүүгө аракет кылбайлы, эгерде биз күнөөлөрүбүз үчүн кечиримди Ыйсадан ала элек болсок, анда биз корголбойбуз. Бүгүн кырдаалды, келечекти өзгөртүүгө жана Кудайдын коргоосуна ээ болууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Муну Кудайдын ысымын чакырып, андан кечирим жана жардам сурап жасасаңыз болот. Кудай өзүнө кайрылгандарга мындай дейт: мени сүйгөндүгү үчүн аны куткарам, коргойм. Анткени ал менин ысымымды таанып билди. Мени чакырганда аны угам. Башына кыйынчылык түшкөндө мен аны менен бирге болом. Аны куткарам, даңктайм. Анын өмүрүн узун кылам. Ага өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм. Эртең эмне болорун билбейбиз. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Урматтуу угарман, Кудайдын күчтүү канатынын астына келип, коопсуз болгула деген чакырыгын кабыл алыңыз. Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далда кылган адам бул ким? Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далда кылган адам үйүн ташка курган. Башкача айтканда, Ыйса Машаяктын осуяттарын аткарган адам. Анын айтканы боюнча жашабаган адам бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашай албайт. Ыйык китепте ал эми ким менин ушул сөздөрүмдү укса, бирок аткарбаса, ал үйүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып ал үйдү каптады. Ошондо үй кулап, чоң кыйроого учурады дейт. Адил адам жөнүндө болсо Кудай мындай дейт: мени чакырганда аны угам.
башына кыйынчылык түшкөндө мен аны менен бирге болом, аны куткарам, даңктайм, анын өмүрүн узун кылам, ага өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм. Бул сөздөр адамдын каалагандай жашашын, Кудайдын осуяттарына көңүл бурбоосун жана бир кырсык болгондо Кудайга кыйкырып дароо эле керемет жооп алгандыгын билдирбейт. Албетте, мээримдүү Теңир ага сыйынган ар бир адамга жооп берип, жардам бере алат. Ал үчүн мүмкүн эмес эч нерсе жок. Жада калса Ыйса айкаш-чыгашта да кылмышкерге ырайым кылган. Бирок 90-забур дагы бир нерсе жөнүндө айткан. Забурда Ыйса Машаякка келип, бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашагандар жөнүндө айтылат. Машаяктын осуяттарына баш ийип, анын коргоосунда болуу мүмкүн. Бул забурда убада кылынган Кудайдын коргоосуна ээ болуу үчүн ушул забурду сыйынуу же тиленүү катары кайталап, тынчтык жана коопсуздук кепилдигине ээ болдум деп ойлобостон, Ыйса Машаяк осуяттагандай жашап, анын айткандарын аткаруу абзел. Ал мындай дейт: ким менен ушул сөздөрүмдү укса жана аткарса, ал үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Бирок үй кулаган жок. Анткени ал үй таштын үстүнө курулган эле. Көп учурда Кудайды жакшы билбеген адамдар ага келип коркунучтарын тапшыруудан коркушат. Кудай үчүн биздин туура жүрүм-турумубуз гана маанилүү деп эсептешет. Ал биздин ой-пикирибизге кызыкпастан, дагы деле болсо өз ишин кыла берген каардуу адамдай. Анан да көп учурда өзүбүзгө кандай болгондо жакшы болоорун билбейбиз. Анткени биз кыска ой жүгүртөбүз. Бирок Теңир бардыгын алдын ала билет. Ыйык жазуудагы Теңир менен кубан, ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Теңирге өз жолуңду тапшыр, ага таян. Ошондо ал ишке ашырат деген аяттарды окуганбыз. Эми келгиле. Шадрах, Мишах жана Абедnego аттуу 3 жаштын окуясын эстейли. Алар Небухаднецар падышанын алтын бурканына табынуудан баш тартышкан. Бул тил албастык үчүн алар меште өрттөлүшү керек болчу. Албетте, алар Кудайды абдан жакшы көрүшчү жана бурканга табынууну жийиркеничтүү деп эсептешкен. Жигиттер Теңирдин аларды аябай жакшы көрөөрүнө ишенип, падышага биз кызмат кылып жаткан Кудайыбыз бизди жалындап күйүп турган мештен куткара алат падыша. Ал сенин колуңдан да куткарат деп айтышкан. Алардын Кудайга болгон ишеними аларды күтүп турган кырсыктан жана коркунучтан жогору турган. Бул жаштарды мешке ыргытышты. Ошондо бир керемет болду. Оттон жалын чыгып, жигиттерди мешке ыргыткандар каза болду. Ал эми окуя мындайча уланганы сүрөттөлүп турат. Падыша: мен байланбаган 4 адамды көрүп турам. Алар оттун ичинде басып жүрүшөт. Эч кандай зыян тартышпаптыр. 4-сү Кудайдын уулуна окшош экен деди. Жана жергиликтүү төрөлөр, жогорку бийликтегилер, аскер башчылар, падыша кеңешчилери чогулуп, аларды карап чыгып, алардын денесине от зыян келтирбегенин, башындагы чачтары күйбөгөнүн, кийимдери өзгөрбөгөнүн, ал турсун алардан оттун жытыда келбегенин көрүштү. Кудай алардын корккон жеринде эле. Ал жигиттерди куткаруу үчүн алардан да мурун меште болгон. Дал ушундай эле биз корккон жашообуздагы ар кандай жалындаган оттордон зыян тийгизбей алып чыгып кетүүгө Кудайдын кудурети жетет. Албетте, сыйынууда келечекте эмнеден коркооруңузду Кудайга айтыңыз. Ал баарын билет. Анын улуу сүйүүсү дайыма курчап турат. Андан кайраттуулук жана жардам сураңыз. Кудай өзү баарын көзөмөлдөсүн. Кудайга пландарыңызды, кыялдарыңызды, жолдоруңузду тапшырууга даяр болуңуз. Ошондо сиз забурчудай болуп, мени коркунуч басканда сага таянам. Мен Кудайды сөзү үчүн даңктайм. Кудайга таянам, коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп айта аласыз. Ошону менен биздин бүгүнкү жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки уктурууда амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.